Марипов мамлекеттик кызматкерлерди сындады. Социалдык тармакта түз эфирге чыккан премьер-министр Улукбек Марипов өкмөт мүчөлөрүнө мамлекеттик кызматкерлерге кайрылды. Эмне үчүн бардык маселелер өкмөткө келип такалат? Себеби жерлерде тийиштүү жетекчилер, аймактардагы жетекчилер жана башка агенттиктин жетекчилери өз тармактарында өз убагында маселелерди чечпегендиктен жарандарыбыз социалдык тармак аркылуу кагаз жүзүндө аргасыздан бизге кайрылып жатышат. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, учурдан пайдаланып айтып кетейин, сиздер тараптан коомчулук менен болгон байланыш жакшы эмес, начар деп айтсак болот. Ошондуктан төгөрөктүн төрт бурчунан жарандарыбыз ушул жака чейин келип жатат. Өкмөттүк деңгээлдеги маселелерди колдон келишинче чечип жатабыз. Ар бир тармак өзүнө тиешелүү көйгөйлөрдү чечиши керек, деди Улукбек Марипов. Эл чындыкты билсин. Мырза Бөрөкулов, Али Токтокунов жалаң кыргыз элинин душмандары менен тил табышып ошолордун закасын аткарат. Атамбаев Азаттык деген бузукулардан турган каналдын бир топ журналисттеринин ичинен Алини бекеринен тандап алып, Райымбек Матраимовго агытып кое берген эмес да. Мындай пикирин бүгүн 16 февралда жарандык активист Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Бул Али Токтокунов деген шакал жалаң кыргыз элинин душмандары менен тил табышып ошолордун закасын аткарат. 3 жылдан бери Шипаңда Атамбаевдин аяк биягынан өтүп ошонун закасын аткарып жүрдү. Отунбаеваны өзү тууган апасынан да жакшы көрөт болуш керек. Мына эми Текебаев менен жолугуп мындан кийин эмне деп сүйлөштү? Кимдин үстүнөн жугунду куюш керек деген кезектеги тапшырма алып жатса керек. Атамбаев Азаттык деген бузуклардан турган каналдын бир топ журналисттеринин ичинен Алини бекеринен тандап алып, Райымбек Матраимовго агытып кое берген эмес да. Кылмышы башынан ашып жаткан Атамбаев тиликтеби, тескерисинче аны менен жыттыгышып жүргөн ушул эл бузарды Али Азамат дегендер да чыгып жатат. Жугундукорлор Атамбаевдеги кылмышкерлерди колдошуп, Алиге окшогон даштандыларды тандашат да. Көрдү караңгыда табат дегендей бузуклар да бири-бирин жамандыкта таба алышат деп белгиленген ал өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Түштүк кетпейт Өзбек менен Тажикке, бир муштумга түндүк түштүк бириксе, 1 метрда жер кетпейт деп башкага лидерибиз сөзүн берген жигитче. Сөз тармакташсаң эле Өзбек өтүп кетти, Тажик тартып алды. Түштүк Өзбек менен Тажикке кетти деп коого салган адамдар. Как будто бул көйгөй бүгүн эле пайда болуп калгандай. Карапайым элдин түшүккө түшкөнүн түшүнсө болот. Ал эми Мадумаров деген дүйнөдө жок единственный акылдуу биларманыбыз эмне эле чек ара деп чачынчулат дейм да. Союз бузулганда Акаевдин колтугуна кирген күндөн ушул күнгө чейин саясатта болгонда премьер-министр легендарлуу парламенттин депутаты болуп аралашып жүрдү. Мадумаровду көзмө-көз жолуктуруп, живой көргөн адамдарга просьба. Мен сабатсыздын төмөндөгү суроомду ага берип көргүлөчү. Ошол кызматтарда жүргөндө чек ара маселесин чечип койбой, эшек такалап жүрүптүрбү? Жээнбеков бийликке келгенде да чек ара маселеси деп өзүн өзү көтөрө чаап жаткан. Бүгүн да дал ошол сөздөрүн айтып кайталап жатат, эл арасында провокация жаратып. Чынын айтканда Мадумаровду чек ара маселеси кыйнап жатканына таптакыр ишенбейм. Мадумаровдун бул айкырыктары анын президент боло албай калгандыгынын арманын күйүтүү эч бүтпөгөн өчү деп ойлойм. Болбосо көп жылдардан бери бийлик кызматтарында жүргөн карт саясатчы. Тажиктерге өткөн светти өчүрүп кой, сууну токтотуп сал деген сыяктуу эки өлкөнүн мамилесине жик кете турган кара ниеттик кеңешин айтат беле. Кудайга 1000 мертебе шүгүр, деди Мадумаровдун президент болбой калганына. Анда эле окумуштуулар менен мамилени бузуп, Кыргызстанды дүйнө жүзү менен байланышы жок аралга айлантып салмак экен. Мадумаров вице-премьер болуп турганда тажиктерге жерди өткөрүп жиберген, же болбосо көп жылдарга берип койгон деген ушак сөздөр чыккан эле. Эгер ошол чын болсо, андан Мадумаров тажиктерге жакшы көрүнүп жерди берет да. Садыр Жапаров тажиктер менен согушуш керекпи? Бул деген чистой воды кара ниеттик болуп эсептелет. Көп эле эл бузарларды эч бербей, өзүбүз каалап таандаган элдик лидерге ишенич аталы урматтуу кыргызстандыктар деп Мырза Бөрөкулов өзүнүн социалдык баракчасына жарыялады. Эл чындыкты билсин. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сыйдакматованы жерге берүү зыйнаты эртең 17 февралда Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Сыйдакматованын келини Асель Чоткараева билдирди. Маалыматка ылайык, актриса катуу оорудан бүгүн 16 февралда саат 3-4 чамасында каза болду. Жамал Сыйдакматова 1939 жылы 21 сентябрда Суу Көл районуна караштуу Темир айылында туулган. Эл чындыкты билсин.
Марипов Суаналиев Баткендеги чегара маселесин чечүүгө салымын кошот. Премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суаналиев маселелерди жеринде чечүүгө өзүнүн салымын кошорун социалдык тармакта түз эфирде сүйлөп жатып айтты. Кече Баткен облусунун жетекчиси алмашты. Облуска генерал Өмүрбек Суаналиев жетекчи болуп дайындалды. Ал коюлган маселелерди так кечиктирбестен жакшы алып барат деген ойдомун. Баткен облусундагы кошуна өлкөлөр менен тактал элек жерлер жана башка көйгөйлөр дагы көп. Өмүрбек Суаналиев кече ишке киришери менен өзүнүн пландарын түзүп, ушул маселелерди жеринде чечүүгө өзүнүн салымын кошот, деди Улукбек Марипов. Эл чындыкты билсин. Баткен облусуна өзгөчө статус берилүү каралууда. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Фейсбуктагы баракчасында түз эфир учурунда билдирди. Марипов Баткенде чегара маселеси абдан оор экендигин белгиледи. Өкмөт болгон күч аракетин жумшайт. Чегарада жашаган биздин жарандарыбыздын ар бирин баатыр деп эсептейм. Ошондуктан биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктура жана башка маселелерди карап жатабыз. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү жагы каралып жатат. Жаңы дайындалган Өмүрбек Суаналиев да бир топ сунуштарын даярдоодо. Ал боюнча пикир алмаштык. Жакын арада бул маселелерди чече баштайбыз, дейт премьер-министр Улукбек Марипов. Эскерте кетсек, кече 15 февралда Өмүрбек Суаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Эл чындыкты билсин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин баарыбыздын, ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өзү айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эл үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз, ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин, ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.